Assalamu alaikum dostlar, mekendештер, замандаштар. Ben çıkıp жаткан себеби ошол жаңы жыл боюнча кимдир гана адашпайт, инсан өзү адашуучу да. Туура мен да 11-классымда аясата болгонмун. Жаңы жыл тосуу биз үчүн аябай салтанат болчу эле. Күтчүк аябай кызыгып күтчүк. В лесу родилась елочка, в лесу она росла деп. Жаңы жыл келди, жаш балдар кайраттан ашаттанган. Бирок Алла субхана таала адам баласына акыл берди. Ушундай Кудай таала кудуреттүү күтөт, мен күтөм дейт. Мен көпкө күтөм дейт. Силердин оңолушуңарды дейт Кырчы Алла таала. Силердин оңолушуңарды мен күтөм дейт. Бирок мен жыйынтык чыгарганга чейин эсиңе кел дейт да. Себеби бирөөгө эскертип айтсаң эле, сен деле жаңы жыл тосконсуң да, сен деле жүрбөдүң беле, сен деле минтпедиң беле, антпедиң беле дейт. Туура улууларды көрүп калганбыз. Бирок бизди Алла таала ит кылып же кой кылып же бир башка бир макулук кылып жараткан жок, акыл берди. Билиш керек, билип алыш керек, үйрөнүп алыш керек. Ошондон туугандар, эсибизге келели. Майрам деп билебиз, мына 31 деп. Жок, майрам эмес туугандар. Себеби мен бүгүн базарга барсам, базарда күндөгүдөй жолдон өтө албайсың, тыгын. Көчөдө эле машиналар ушундай тыгын. Бияка бассаң деле эл көтөрүнө албай жүрөт, жака бассаң деле көтөрүнүп, жан талашып шашып атат, майрам деп шашып атат. Таң каласың, майрам экен да, 31. Кудай таала энеден туулма күнөөңөрдөн кечирип салам деди. Мага тобо кылдылар. Тобо кылчуучулар болот, орозо айт. Ошондо дасторкон жаспайбыз да, ошондо тилек кылбайбыз, ошондо бир түн уктап коюп, ыйлап койбойбуз. Жок. 31 жаңы жыл дейт да. Аллахтын баласы бар, Аллахтын жубайы бар деп. Сапатты турап, капырлар турап келатабыз. Бирок биз мусулманбыз да туугандар. Кичине ойду жүгүртүп, баш иштетип, мээни иштетип коюшубуз керек туугандар. Урпактарга туура эмес нерсени үйрөтүп жатабыз. Тосокко чөзүң, өзүң кете бер. Майрам дейбиз туугандар. Аллах таала назарын салбаган адамдар бар. Такыр сүйлөбөйт. Назарын салган инсан бул бактылуу экен да. Эй пендем деп макшар майданда, суракта, кыяматта Алла таала айтат. Мына ишти кылыпсың го, эмнеге мындай кылдың? Бирөөгө акырат келтирип коюпсуң го, бирөөнү уруп коюпсуң го, бирөөнү урдап алыпсың го. Эмнеге өкүмгө баш ийбедиң? Деген пенде бул бактылуу да. Сүйлөшүп жаткан Алла. Алла сүйлөшпөйт такыр. Жыйынтыгы тозок. Бул кайсыл адам? Ар дайым тынбай жашынан каарыга чейин арактан башканы сүйлөбөйт. Мындай шарап иштим, Кудага барып ушундай кымбат арак койду. Шампандын түрүн ичкенмин. Кызыл винонун, пиванын түрүн ичкен. Ой, менде эч ким ичкен эмес. Оозунан арак түшпөйт, алкаш адам. Бул Алла таала назарын салбайт туугандар. Бул эртең болот 31-нде ушул. Кана майрам, ушул майрамбы? Аллах назарын салбайт. Кошунанын аялына кызыккан, ошол аял кошунанын күйөөсүнө кызыккан, алакатка барган. Ошол майрамбы? Ошол болот эртең. Жалганчылар менен мен сүйлөшпөйм дейт. Ийинде эки периште жалганчы адам менен такыр жиркенет. Ошол болот, калп сүйлөнөт. Аллах таала назарын салбайт. Каарыганын билбей, сынаанын башканы сүйлөбөйт. Бир гана сынаа. Назарын салбайт. Ошол эртең 31-нде болот. Чалгынчы, мушташ назарын салбайм деп жатат Алла таала. Ошолбу майрам? Тозокко удастыр үйүн алгандан башка эмне жыйынтык бар? Бирдем айтсаң эле, сен деле тосконсуң. Ооба, тосконбуз. Ойлонуш керек да, ой жүгүртүш керек да туугандар. Мусулман болгондуктан. Жаңы жыл келатат деп гороскопту карай коюп, гороскопко ишенип, ушул айда, ушул жаңы жылда мондай светте кийим кийели туугандар. Монтип сүйлөшүш керек экен, мондай тамактын түрүн жасаш керек экен. Себеби уй жылы келатат, уй аябай мээримдүү экен. Ey Алла, уй. Өң берүүчү Алла, өмүр берүүчү Алла, өлүм берүүчү Алла, түс берүүчү Алла, ал жалгыз Алла, ла илаха иллаллах. Токтотолу эми туугандар. Текеберликтин эмне кереги бар? Жалган сүйлөштүн эмне кереги бар? Көрө албастыктын эмне кереги бар? Касташуунун эмне кереги бар? Аллахтын сөзүн колдонуп бурмалаган Алланын алдында лелин деле барат.
жер бетин баарын мени камтып мен падыша болом деп Гитлериңди Алланын алдында барат. Менин бутум күчтүү, саным күчтүү, тепсем өлүп каласың, ударым күчтүү деген Брус Лиңдин Алланын алдында барат. Ой, мен Кудаймын, ишенгиле мен Кудаймын деген фараондун алдына барат. Падышасыңбы? Врачсыңбы? Бизнесменсиңби? Болду дем, токтотолду да. Кепим менен барасың, Алланын алдына жылаңач барасың, дырдай жылаңач. Охранниктериң жок. Сактап калчу алтының жардам бербейт, кап-кап алтындары. Жумушуң жардам бербейт. Чоң кызматта болсоң, кол алдында иштегендер сага жардам бербейт. Каныңан белиңен чыккан балаң кызың сага жардам бербейт. Элсизге келеле тургандар. Талада өсүп жаткан, Кудайга муктаж болуп турган, мага күн тийип турсун, мага тамырыма ным келип турсун, мага жан тийип турсун деген балатыны кесип алып, дагы күнөөгө батып, арчаны алып келип үйгө келип адан суранып, ыйлап көздөн жаш чыгарган адамдар бар. О, жаңы жыл, о, ёлка мага бер, ийгилик бер, мага денсаулык бер. 5 мал намазды бер жакка эле коелу, Жумабекти туугандар мырзалар. Bir жылда 360 күн бар экен, эмнени гана кылган жокпуз. Эч ким святой эмеспиз. İnsan кемчиликтүү эптеп жумага барып, жумада чогулткан соопту ушу bir күнү 31 күнү талкалап албай эле туугандар. Орусча айтканда желание айтып, айланып. Тосокко кетсең өзүң кет да, балдарга эмнеге үйрөтөсүң ошону. 14 кыл мурда эле пайгамбарыбыз айтты, кабырда, мүрзөдө тынч, бактылуу болуп, нур болуп жатам десең, урпактарыңа жакшы жол көргөзсүң. Агач шише какканды үйрөтпө, тамек тартканды үйрөтпө, жалган сүйлөгөндү үйрөтпө, мактанганды үйрөтпө, дүнүйөнү үйрөтпө бирөөдү тоно деп. Тынч жатам десең ошол. Ишиң жок сага. Кеттиң, өлдүң, калдың. Урпактарың кандай үйрөтпөсөң, урпактарыңан Кудай сактасын, гей парасы чыгып калышы мүмкүн. Лесбиянка чыгып калышы мүмкүн. Жанагындай шампан аткандар чыгып калышы мүмкүн. Тура эмес фитнага кетип калышы мүмкүн. Сен тынч жатам деп ойлоба. Зынакар болуп калса сен кабырда тынч жата албайсың тууганым. Бирөөдү зорлуктаган, бирөөнүн акысын жеген, сүткорлук, паракорлук болуп калса, урпактарыңан, бала чакаңан сен тынч жата албайсың. Ошондой эле аясата болуп, аястын кийимин кийип жүрсө, сен кабырда тынч жатпайсың туугандар. Кудай Таала мээ берди. Кичине болсо да илим алалы, билим алалы. Алла Таала жакшы көрөм деп атат. Менин сөзүмдү оку дейт. Куранды оку. Жамандыктан жакшылыкка чакыр деди. Мен жакшы көрөм деди. Жөнөкөй бол деди. Эмнеге тосокко барыш керек? Кана ошону майрамбы туугандар? Кимди кыйнап жаткан оору уктатпай жаткан, кимди уктатпай жаткан карысы бар, үйдөгү жакырчылык, аял эркек тил табыша албай аткан, кыжалат жашоо болуп аткан, ал өзүбүздөн. Бирок ошону мен чыгарам деди Алла Таала. Тажрибадан өткөн, орусча айтканда практикадан өткөн. Ла илаха илля анта субханак кунту миназ залимин. Ошону дубаны эмне кылбайбыз? Ыйлап дуба кылалы. Мен жакшылык кылгучумун деди. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Менен жакшылык сурагыла деп. Ёлкадан суранбайлы туугандар. Ёлка бербейт, ёлка арча, жөнөкөй эле чөп. Алланын макулугу. Иисуске келели. Чындыкты айтсаң тишалайт. Чындыкты айтсаң тишалайт. Сен деле жаңы жыл тоскоосуң, сен эле минтпедиң беле, сүнттигинтпедиң беле. Ой жүгүртөлү туугандар. Иисуске келели. Кудай алдында баарыбыз бирдейбиз. Чында тосокко кетсең өзүң кет, балдарыңа жакшынакай сөз үйрөтүп кет. Иманын сөзүн үйрөтүп кет. Таарат менен жүргөндө жалган сүйлөбө, бирөөнүн акысын жебе, туура жүр, туура сүйлө. Кабырда өлгөндө тынч жатасың тууган. Аясата дедушка. Жүрөт аясатан көчөдө, сакалын таппай, шапкасын таппай мас болуп. Ошолбу? Святой дедушкаңар. Тынар Курбаналиев айткандай, бир кичинекей кыз аясатага кат жазып атат. Урматтуу дедушка, мен жалгызмын. Мага бөбөк керек. Мага ини керек деп кат жазып жүрсө, ал дедушкасы кайра жазыптыр. Мага апаңды жиберишиң керек деп. Мына туугандар, бул күлкү эмес. Элчиске келели. Ойлонолу. Өкүнгүлө баш эли болду. Баарыбыз Алланын алдына жылаңач боюнча барасың. Макшар майданын Алла Таала көргөзөт. Кайсыл майрам эмес экен.
Assalamu alaikum.